Байрактар TB2 аскердик дрону ушинтип иштейт. Ал Украинадагы согуштун башында Россиянын Киевке кол салуусун токтотууга жардам берген. Hoş geldiniz. Аны жасаган адамдар мага эксклюзивдүү интервью беришти. Bu bağımsızlık mücadelesinde Биз иштеп чыккан технология Украинанын эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн сактоо үчүн жүргөн күрөштө колдоо көрсөтүп жатканына сыймыктанабыз. Биз Украина аягында жеңишке жетет деп үмүттөнөбүз. Байрактар Туркияда жасалган жана баасы $2 миллион барат. Президент Эрдоган аны 2018 жылдан бери Украинага экспорттоого уруксат берген. Бирок Россияда негизги өнөктөш. Ал дагы байрактарды алгысы келет. Gidelim Moskova. Андыктан мен, эгер Москва чоң суммадагы акча сунуштаса, дрондор аларга да сатылабы деп халыктан сурадым. bizim için öncelik para değil. Бизге канча акча сунуш кылбасын андайга барбайбыз. İstenildiği kadar para teklif Биз ediliyor. толугу менен Украинаны колдойбуз. Böyle bir şey söz konusu olamaz onlara. Ишкана бул аскердик дрондорду 20-дан ашык өлкөгө сатканын ырастады. Алардын айтымында бардык дрондор Түркия өкмөтүнүн уруксаты менен сатылган. Демек адам укуктарынын бузулушуна эч кандай кооптонуулар болбошу керек. Иниси Селчук учкучсуз учак программасын ойлоп тапкан адам катары белгилүү. Жана ал TB2 дрондору качан пайда болгонун айтып берди. Bütün dünya özellikle Азербайжандагы Карабах согушу пилотсуз учактардын дүйнөдөгү биринчи жеңиши болду. Бул конфликт согуштун ага чейин калыптанган түшүнүктөрүн түп тамырынан бери өзгөрттү. Технологиялык жактан Түркия бул тармакта дүйнөдө алдыңкы 3-түккө кирүүгө жетишти. dünyada bu alanda ilk 3'e girmeyi başardı. Бул жаатта атаандаштык көп. Бирок дрондор президент Эрдогандын тышкы саясатынын негизги бөлүгү экенин эч ким тана албайт. Кээ бирлери муну дрон дипломатиясы деп атайт. Анткени алар Орусиядан башка дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө пайда болууда.